Туғандар амансыздарбы, ассаламу алейкум. Карелевтон мына біз есалы борбор тарттық элек. Өзүбүздүн Кубанч агабыздынча, Ажак агабыздын деп тарттық элек. 10 күн болуп калды видео чыккан. Анан кийин түшүнбөстүктөр аябай көп болду. Мына Курбан айт болду, башка болду. Мына жаз келди. Өтө көп издеп, адам көп болуп кетти ачыгычы. Анан арендаторлор бир аз аренданын акчасын көтөрүп, кичине түшүнбөстүк болуп, жанагы видеодогу айтылган баалар болбой, көп жалыптар болду ачыгычы. Бир 10-15 адам келип жалып кылды, башка болду. Комментариялар өтө мындай жаман негатив жазып берипсиздер да. Ошого эми түшүндүрүү максатында агабыз менен башынан видео тартканы келдик атайын. Бизден алыспай турасыздар туугандар. Койлорду бааларынан арзандатып коюптур. Бүгүн азыр мына дачасынан тартабыз домиктерди. Анан аркы пляждан кошуп тартабыз. Андыктан алыстабайсыздар. Лайктан бирден басасыздар. Мош шырбас козулардан союп, туугандар дымдама, курдак, шашлыктар кылып жеңиздер. Өтө мындай сочный болот мына. Кече күнкү Курбан айтка келинген койлор түгөп, Куда каласа башынан мынакей койлорду дагы бир партия алып келип коюптур. Бул агабызда круглый год кой болот туугандар. 350дөн берип коем дейт да, бир 350дөн бере турган койлор бар экен. Агабызды өзү сөзгө тартайын ака. Ассаламу алейкум. Тынчсызбы? Алейкум ассалам. Барсыңар. Иштериңиз жакшыбы ака? Шүгүр, алхамдулилlah. Негатив көбөйүп кетти. Көңүл бурбайсыз ака. Көп билип жазат экен. Биз бир экен, эл миң экен да, ошого эми баарын көңүл алыш кыйын экен. Бирөө жакшы дейт, бирөө рахмат айтат, эми баарына колдон келишинче аракет кылабыз көңүл алганынча эмичи. Ооба. Жакшы. Койлорго акса кылдык укам. Ооба. Койлор ценасы түштү. Былтыр ценалар кымбат эле, ачыгын айтыш керек да элгечи. Эмне кылабыз алып жашырып неменче. Койлор ценалар түштү. Былтыр 450ден сатып аткан, 420ден саткан койлорубуз 350ден данак ургач койлор алып коюдук азырчы. Багылган а? Багылган. Эч уят болбойт. Кандай гана тойуна соебу, мареке, кандай марекеге болсун, жакшы бизде жашыл эле болсун, Кудай каласа жаштарга союсун. Аябай ушу сонун койлор алып келдик да. Эми азыр ачыгын айтыш керек. Келгенде эки сөз болуп калбасын да. Бул жерде 1 жылдык козу кочкорлорубуз, анан жаш багалган козуларыбыз 450ден. Шырбаздар. Анан кийин андан чоң ургачы именно 2 тиш 3 тиш багылган, жемде турган койлорубуз 350ден кылып койдук. Акция. Өтө күчтүү акция кылып койдук. Бир аралап көргөзөт. Бир көрсөтөйлү, аз болсо. Мына ушул мына көрсөтчү. Акчасы ооруп калды түшкөндө, койдон секирип түшкөндө. Ушул кой 350ден. 350ден ушулар. Ушундай койлорду келип тандап алсын, 350ден беребиз ушундай. Жүрүң, мындай тарталык элек. Аз болот кетип калат ака, жүрүң. Могу жагынан мындай тартабыз. Мындай айдап. Данак экен да бирок. Шырбаз десең, шырбазы бар. 1 жылдык козу кочкор десең, козу кочкорлор бар. Туугандар, бул агабыздак мына могу шырбаздан союп жегилечи мына. Курдак шашлык кылып жегиле ушу. Канчага бересиз ушуну? Примерно канча баасы кандай болот? 15 миңге айылда тегерең барат. 15 миңге барып калат а? 15 миңге барып калат примерно. Примерно. Мына кетмей койрок мына. Модан 350. Жилик жаман чоңчат мына көрүп атасыз, кичине аксап калган жери бар экен бирокчу. Чоң койлор багы газелден секиргенде буттарын ортуп алат экен да. Ана жемде тура берип тырмактарда өсүп кетти кээ бирлеринчи. Мына шырбаздар мына, мына. Союп жегиле жигиттер. Мына. Мындан 350дөн берет мына. Бул да ошондой. 1-2 туган кой да. Бар эле 1-2 туган койлор булар бардыгычы. Шырбаздар. Ооба. Жакшы кыпсыз. Круглый год сизде кой болот Кудай калса. Ооба. Круглый год агабызга кайрылуу бересиздер. Өздөрүнүн бойналары бар, канча сомго союп берип атасыз? 1000 сом. Круглый год. Кайсы убакта келсе 1000 сом жиликтеп союп, чалып десең чалып беребиз. Жиликтен башын куйкалап салып берет. Аны ичегин десе ичегини карынды ачып төгүп беребиз. Калган үйдө апарып жууп жей берет. Анан бирок чайкап тазалап жууп беребиз, аны айта албайбыз эмичи. Сагынып каласың да. Карын жетип анар калат экен. Ушулар 350ден. Мына. Данак, карачы, койлорчу. Тукум болбаган, сенби. Союп жегиле, мына жакшылыктар гана болсун, кызматта боло берсин агабыз. Мына круглый год агабыз. Исә дагы мен бир айтайын, бирдекечи. Базардан барып туш алгандан көрү, келип туруп ушуну сойдуруп атачы, арзан түшөт. Арзан түшөт. Бүгүн келип бирөө айтты да, салыштырып көрдү. 51 килограммды койдон 32 килограмм эт берди. Бул деген 70% көбүрөөк берет деген да. Өзү койлор 50% берет да. 50 килограмм сойсоң 25 килограмм, 23 килограмм эт берет. Бүгүн бирөө келип сойду, 51 килограммдан 32 килограмм эт берди. Өтө сонунда булчу. Анан диетический дейт мына кетмен куйруктардычы, анан Эдилбайскийдан койлор бар экен. Калагандар болсачы мына дүмдү бирөө жарымга куйрук тартам десе. Карачы мына койлор карачы. Жакындатып коюңуз. Тизилип калып турду, карачы. Данактар мына карачы. Тизилип турат, субханалла. Жакшы. Эми мына эс алуу борборду тарталык. Бизден алыспай турасыңар. Лайктан бирден басасыңар туугандарым.
группалар менен, жолдоштордун группалар менен таратып коюңуздар. Заранее чалып, бронт этип келмей бул жерчи. Мындай спрос аябай көп экен, бирок домиктерге чындапчы. Көп болду, аябай көп болду. Өтө көп болду негизи. Көп болду. Видеону өчүргөндөн кийин чалды бирокчу. Бүгүн деле чалыш экөө чалып, сохранить кылып алыптыр да башкаларчы. Бир тартайлык анан да түшүндүрүү видеосун тарталык. Кечеги арзанатуу болду, кымбаттап түшүнбөс болуп калбасын. Репутация бир рекламада эле түшүп кетпеш керек да. Жалыптар болсо мындай каканес жазыла турган, көбүртүп жазып бергенде да көп болду ачыгычы. Чалгандар болду башка. Анан кийин туура анан кийин башка жакта самсы саткандар деле жазып коюпту кээ бир немелергечи. Ошол жакпады маңачы. Ар ким өзүнүн ишин кылыш керек да, чынбы? Чыдаган адам чыгылат мына да. Биз мынакей агабыздын домиктерине дагы келдик. Бул жерде бир 10 домик бар экен. Эң чоңунан баштасак, мына. Канчадан батат бул жерге? 50 адамга чейин батат. 50 адамга чейин. 50 адам баталак, ооба. Как раз бүгүн дагы мына туулгандар келип, бир эме мындай иш-чара өткөрүп атыр, туулган ким болду бүгүн бул. Мындай эле көргөзүп коелук. Тартып коюн. Столдорду башкан даярдап коюптур, эми ачуу суулар дагы бар экен да. Мына жерде шашлыктан сатат экен да, мына жерде. Бир шашлык да бар, заказ кылып шашлык алып жесе да болот бул жерде. Бул жерден көмүлгөнчө келипчи. Лодкадан алса болот, сааты 1000 сомдон. Сааты 1000 сомдон. 2 адам, ар жаш балдар болсо 3 адам. Анан бияктан да молар деле алып иштесе болот. Булдар деле ушундай сааты 1000 сомдон алып неме кылса болот. Анан детский немелери бар. Детский неме площадкасы мынакта батуттар бар, мына резинка билет эме чекире турган немеси бар. Булары сааты 500дөн. 500дөн, а? Сааты 500дөн. Бул наркы батытчы, onu наркы бат. Наркы деле ошондой 500 сом. Жаш балдарга 300 сомго жарым саат 300 сом. Жарым саат 300 сом берип коюп кечке деле жүрөт, кээ бир балдар кирип чыгып элечи. Ошондой мындай пример айтайын. Анан келгенде бекерли аны эле болбосун, платный бул жага бизге карабайсың, булар ушул жерде отдельно өз казайны бар. Комментарияда эме чочулуп калсак. Ой, мен эле чалат экен, башка кылып сүйлөт экен адам эми бир адамды азыр кыйын экен да. Биз жалгыз адамдар көп экен да. Ошого айттым да. Канчага беребиз мына ака? Таныстырып кетейли. Домик канчага беребиз? Будный күнү кесе 15 000. Будный күнү мына. Будный күнү кесе. Будный күнү кесе 15 000. 50 адамды выходной күнү кесе 25 000. Выходной күнү кесе 25 000. Андан кийинкиле нарыраак басайын, мына нарыраак басайын. Эмне кылып эле, андан кийинкиле домигибиз 20 адамдык домик да. Мына катарын айтып кетели эле. Көргөзүп. 20 адамдык. Ал кишиге 20 адам батат. Биздики беседка. Столго отуруп чай ичип кетет. Үстүгө дастурган салып беребиз. Анан ол жерде очок турат, үстүгө казан коюп беребиз. Мангалдар тизип койгонбуз, бир мангалды алат, бир очок беребиз. Мынакей ушул көрсөтүп койдум, ачык эле дана элечи. Башка эме кылат нерсе жок бул жергечи. Мынакей. Бизге келет клиенттер, биз көп нерсе общий этпей эле коеюн. Ачыгын эле айтайын, мен ал эле бул деп болсун. Казан очогубуз турат. Бир казан коюп берем, бир мангал коюп берем. Казан, очок, мангал, отун. Шашлык кылганга ийнесини, сеткасын өзү ала келсин. Отун өзүңүздөнбү? Отун бар бизде. Көмүрчү Көмүр сатып алып келиш керек. Сатып келиш керек. Көмүрдү жол мен чөтөм кетип калат алчы. Бир багаларчы кружка аны одноразовый стакандан сатып алып келсин өзүрүчү. Одноразовый тамак ичкенге де шорпосуна деле, башкасына деле. Биз не беребиз айтып коюн, дагы бир кайталап коелу. Казан, очок, мангал, отун. Калган үйдөн каласа моногоразовый алып келсин. Каласа одноразовый алып чытап кетсин. Пожалуйста. Мына жерден сатабы, кам жерде сатат экен. Бул жерде сатат. Бул жерде одноразовый стакан, одноразовый тарелкалар бут барын сатат бул жерде. Эми магазин алган арзан чөтөм неге дегендечи. Мына бул 20 адамдык местабыз. Эми кысылышып арык балдар болсо 25 адам батат бергечи. 25 адам батат. Свет бар экен, а? Свет бар кечкечи. Канчага чейин отурат? Эң крайы 11-12. 11-12. Мына эң крайы. Анан кийин айтып коюп турган нерсе, Пашадан талап келипчи. Бул жердин ценасы будный күнү 10 000. 10 000 будный күнү, Выходной күнү 13 000. 13 000. Ооба. Жакшы бирок, чыгына. Андан кийин эле мына 10 адамды. Мына катар үчөө бир сена. Канчадан? Үчөө бир сена. Канчадан? 7 000 үчөө. 7 000 точно ака мына. Үчөө өзгөрбөйт бул сена. Кол бергенде туруп. Мына да айтып коеюн. Выходной күнү үчөө, мына 3 песе крышка. Красный крышасы мынакей 7 000 выходной күнү. Будный күнү 5 000. Будный күнү 5 000 мынакей. Андан кийин дагы айтып коюп турган нерсе, мына жерде акырыныраак басың ой. Камера ачып жетип кетпесин. Андан кийин дагы бир нерсе айтып коеюн. Эми жан чачындан анан башка нерселер неме кылып закрытый кылам десе, домик, закрытый домигибиз бар, 2 закрытый домигибиз бар. Андай көрсөтүп коебуз. Мындай жылып алың. Нарага мындай жылып алсаңыз. Бул мынага 10 киши батат. Мына 15 чейин батат мынагачы. Чоңураакпы бул? Чоңураак, мына сал бир аз чоңураак да. Канчадан бересиз муну? Буларды сенасыны 10 000 берип аттым эле. Бүткөн 10 000ден бердим да. Балдар эми көрөт, баарыбыз биз барды көрөт, бизге келип кеткен комментарий башкалар көрөт да. Канчадан бересиң?
Аны азыр жаап койгонбуз. Жабык экен, а? Ошо бирөөлөр кирип кетип бияка жатып алат экен, ошон үчүн жаап коебуз. Бери ар кандай эл бар. Ошон үчүн беле жаап коебуз. Бул жерди 9000 наркынысы. Мунусу 10.000. Будный күндөрү же кандай? Жок, булар демек выходной күндөр, суббота башчы күндөрү. А будный күндөрү 7.000, мунусуну 8.000, мына ардан түшүп беребиз, төшөбүз. Баласа түшөт окшойт мына балаша мына өзү деле мына келишип мындай кылып бер, андай кылып берин баары. Монолорго деле мисалы үчүн 12-13 адамдар батат, 15 батат монолоргочу. Булардын сеналары мына эмнеге булардын сенасы бир аз кымбатыраак? Неге десе, суунун жеги. Суунун жеги. Эч ким жок, тынчыраак, чекеракчы. Ооба. Бунун сенасы 8.000 сом. 1000 сом кымбатыраак. Уборка кылып турат экенсиздер бирок, таза уборка болуп турат, краска болуп турат. Краска болуп турат тияктарчы. Эми туугандар мына. Дагы бир нерсени айтып коюш керек. Муну үчөөүнүн сенасы 7.000ден дедим. Алаңдар муну суунун боюндагылар 8.000ден, муну дагы экөө турат. Суу неге суунун жегине да булчу? Мына. Анан дагы экөө тетиги жерде дагы экөө бар. Ал дагы суунун жегиде болгон үчүн 8.000. Мына үчөө гана 7.000ден. Анан кийин дагы бир немеси бар. Дагы арзаныраак неме варианты бар. Эми биз өзүбүзгө дагы айтыш керекпи да. Мына. Мисалы үчүн батпай калдың, адамың келди, батпай калды. 10 кишиге монтип стол коебуз дагы. Эки жагына 5-5тен стол коюп беребиз. Буну палатка деп коебуз. Бизде палатка дейбиз го, палатка. Канча? Бунун сенасы 6.000. Ошондой. 10 кишиге, пожалуйста. Жок, мен ана 7.000 көтөрбөйм, мен 8.000 көтөрбөйм дегендерге 10.000 сомго, пожалуйста, ала берсин. Ооба. Анан кийин дагы бир айтып коеюн, биз өз кыргыз жут элибизге 2 адам, 3 адам келгендер келишип, мына көлдүн жээгине эле отурушуп, жөн эле өздөрүнүн дасторконун жазышып, кичинекей мангалын коюшуп, шашылын кылып жеп бекер эле. Бекер эле. 1-2 адамгачы ачыгын айтып коюш. Анан кийин именно жок, мен баспайлык, ал жерде адамдар. эми жок, мен беседкаға отурайын отдельно десе, ал платный. Анан 1-2 адам, анан кийин 4-5 адам болуп, анан 10 адам келип иштегенде отуруп алса, ал бул жерге отуруудан уруксат бербейт. Аны айтып коюш керек, ачыгынча. Анан көлгө түшүш бекер. Көл бекер. Бекер, көлгө түшүш. Оона. Ооба. Лодка турат го, лодканы нарага чейин, адамдар барган жерге чейин могу жериңен келет. Резкий эле улуу же башка эмес да мындай. Бирдей эле кетет, ошондой. Чөмүр сезон уже башталып туруп, лодкалар менен ойноп, чөмүр издегендер болсо ушундай жерлерде мына жакшы мүмкүнчүлүк. Эми бул видеодо мен оюмча толук маалыматты бердик. Түшүнбөстүктөр болгон болсо, мурдагы видеодон кичине жанагы болгон болсо кечирим сурайбыз туугандар. Ошондой болуп кетти. Мына билгенде биз чыгарбайт элек да. Анан рекламанын баардыгы жалган деп жанагы болбоңуздар. Ушундай кылып кайра обратно түшүнбөс болбаса кайрадан чагылдырып көргөзөрбүз дегендей сөз да. Анан бизде мындай да, заранее броң кылат да. Бул жер месталар 15 местабыз бар да. 15 бе? 15 дополнительно неме палаткаларыбыз бар да, чатырларыбыз бар. Алар менен кошулуп бир 20га барып калат. Анан кийин броңго акча которуп, мага звонок кылышат. Мен местанын сүрөттөрүнүн видеосун жөнөтөм. Мына видеону көрүп видеобузду. Мага неме айтам мен. Сенас ушунча болот. Заранее броңго 2000 сом которуп коюшасың, мен жазып коеюн бияка. Келгенде чтоб сенин местаң болсун депчи. Адамдар чалуулар көп болот да. Анан келгенден кийин брон бул жери жакпай калды деген болсо, бул обратно акчасы кайтарып берилбейт. Анын акчасын неге десе, мен чөтөгүмдү калганча төлөшүм керек. Бирок договорчной болот да. Ушундай, ошол себептен ошондой айтып коюш керек бизгечи. Буларга эл журткачы. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Койлор боюнча кайрылы бергиле. Анан ошол подмосткада кичине кой кармайм дегендерге дагы көрө калса кичине түшүп бере турган жери бар агабызда. Анан акчасын салып туруп, союп, Куран окуп жанагы десе, видео тартып анда эле жөнөтүп, такси заказ берсеңиздер, таксиден дагы салып берет. Коюп коюңуздарчы, түшүңүздар. Дагы бир нерсе, өзлөрүнүн эти менен деле келип, өзлөрүнүн тамактары менен келип отуруп берсе боло берет. Эмне только кой алып, шырбаз алып союш эмес, өзлөрүнүн эттери менен келип, пожалуйста, эс алып кете берсин. Тынч, эч кандай проблема жок, тынч. Жакшы. Иштеп жүрөбүз. Ишиңиздерге ийгилик туугандар, жакшылык күнүнө жолугуп жүрөлүк, аманчылыктар боло берсин. Мына эс алуу уже сезондор уже башталды, күнүңүз батат. Чөмүрүңүздөр. Көрүшкөнчө каналга каталып коюңуздар. Ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.